Биз биринчи сабакта санарип дүйнөдөгү айрым тенденцияларды баяндаганбыз. Атап айтканда, биринчиден санарип технологиялар тез өзгөрүп, жаңыланып турат. Демек, күн сайын жаңы маалыматтар да пайда болот. Эгерде биз ошол маалыматтарга ээ болгубуз келсе, анда биринчиден санарип технологиялар дүйнөсүндөгү жаңылыктарды, маалыматтарды окушубуз керек. Экинчиден, санарип куралдар кыска эле убакытта чоң аудиторияны топтой алат. Эстеп кетсек, ошол эле 50 миллион адам. Азыркы убакта ылдамдуулук абдан маанилүү. Эгерде сиз эмгек рыногунда суроо талапка ээ болгуңуз келсе, анда санарип технологияларды билишиңиз керек. Дүйнө жүзү боюнча миллиондогон адамдар жаңы технологияларды өздөштүрүп келет. Биз деле ошолордун катарында боло алабыз. Болгону билимге умтулуш керек, иштеш керек, жаңы технологияларды өздөштүрүш керек. Ошентип биз бизнес чүрөсүндө дагы өз тажрыйбабызды колдоно алабыз. Үчүнчүдөн, кызмат көрсөтүүлөрдүн саны барган сайын санариптештирилүүдө. Бул тенденция күндөн күнгө өсө берет. Демек, сайын көбөйтүп бараткан кызматтар жарым-жартылай же толугу менен санарипке өтөт. Мисалы, ошол эле акча, каржы жана төлөө, маркетинг, сатуу, билим берүү, окутуу, мамлекеттик кызматтар, юридикалык кызматтар жана башкалар. Башкача айтканда, санарип көндүмдөрдү тез үйрөнүп, кандай гана иш алып барбайлы, аларды дайыма колдоно беребиз. Төртүнчүдөн, маалымат жана билим абдан тез жаңыланып турат. Бул курс деле бир аз убакыт өткөндөн кийин өз актуалдыгын жоготуп коюшу мүмкүн. Анткени биздин телефондогу тиркемелер, программалар 2 жума сайын жаңы функцияларын иштеп келет, жаңыланып турат. Демек, биз бул тенденцияларды окуп билишибиз керек, колдонуп билишибиз керек. Ошондуктан бул көлөмдүү маалыматтарды анализдөө, иштеп билүү абдан маанилүү. Албетте, биз сизге баарын айтып беребиз. Биз баяндап кеткен дүйнөдөгү 4 санарип тенденциядан тышкары башкалар да бар. Биз аларды окуп, изденип билишибиз керек. А биз болсо курсту уланта беребиз.